Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Шамдан Куптанга чейинки ушул ортодогу ибадаттары. Аммар ибн Ясир радыйаллаху анху. Бул баласы Мухаммад айтат, атам Шамдан кийин 6 рекет намаз окуйт эле дейт. Ва кала айтат эле, раайту хабиби Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам юсалли ба'дал магриб 6 ракаат. Мен сүйкүмдүү пайгамбарым Мухаммад алейхиссаламды көргөмүн, Шам намаздан кийин 6 рекет намаз окуйт эле дейт. Man salla ba'dal maghrib 6 rakaat ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat misla zabad al-bahr. Бул жерде дагы айтылган экен, кимде ким Шамдан кийин 6 рекет окуса, анын күнөөлөрү кечирилет, океандын көбүнчөлүк болсо дагы дейт. Абу Хурайрадан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат, man salla ba'dal maghrib 6 rakaat, ким Шам намаздан кийин 6 рекет окуса, лам ятакаллам фима байнахунна бису. Ушу окуп аткан ушу рекеттин ортолорунда 2 рекеттен окуйбуз да, жаман сөз сүйлөбөсө дейт да. Так. Удилна би ибадати 12 сана, 12 жылдык ибадат кылганга тең сооп берилет дейт. Канча? 12 жыл. Бул 6 рекет бар го, 6 рекет. Уламалар айтышат, Шамдын фарызынан кийин 2 рекет сүннөт бул кошулат дейт. Демек андан кийин дагы 2 кылып 4 рекет окуп койсо, фарызынан кийин 6 рекет окугандай болот дагы, иншаалла ошого ушу сооптор берилет дейт. Бул риваят мына азыр айткан, удилна би ибадати 12 сана, 12 жыл ибадат кылганга тең деп атпайбы? 12 жыл. Тамаша эмес бул? 12 жыл, 12 күн, 12 ай эмес, 12 жыл ибадатка тең. 6 рекет Шамдан кийинки намаз. Не деген? Бул риваяты Ибн Мажа жана Ибн Хузайма фи сахихи, өзүнүн сахихинде риваят кылган. Тирмизи риваят кылган бул хадисти. Хадисун гариб, албетте гариб хадис болсо дагы фазаилда мынаке. Канча деп атат? 12 жыл ибадатка тең деп атат.